Салам достор, бүгүн көтө турган темабыз буга чейин биз функцияларды аяктаган болчук. Эми boolean деген датанын түрү бар, өзгөрмөнүн түрү. Өзгөрмөлөргө сакталган датанын түрү десек болот, Ушул жөнүндө өтөбүз жана бул жөнүндө ар түрдүү мисалдар болот. Ошол эле учурда эгер убакыт боло турган болсо, эми убакыт болот, жетишебиз if else statement. Мындайча айтканда чечим чыгаруучу statement деп коет. Аларды дагы бүгүн өткөнгө аракет кылабыз. Understanding Boolean values. Boolean деген бул датанын түрү, маалыматтын түрү. Буга чейин мисалы numbers дегенде биз integer же болбосо сандарды айтат элек 1, 2, 3 жана башка. Булар number деген эменин датанын маалыматтын түрү. Ал эми string десек, бул сүйлөм же сөз, жада калса бир тамга деле string же болбосо character деп койсок болот экен. Дагы double деген болчу, float деген түрү болчу. Double деген бул так эмес сандар, мындайча айтканда толук эмес сан деп коелу, 1,5 же болбосо 116,136. Ушундайлар бул так эмес болгон, толук эмес болгон сандар, double же float деп койсок болот экен. Ал эми бүгүн көтө турганыбыз бул boolean. Программированияда, программалоодо эң көп колдонулган датанын түрлөрүнүн бири true жана false деп. Ушул жөнүндө бир аз маалымат айта кетейин. Another data type is boolean. Дагы башка бир датанын, маалыматтын сактоо түрүнүн бири бул boolean деген. Booleans may only be one of the two values, true or false. Booleanдар экиле түрдөн, экиле маалымат ташыйт дейт. Бул маалыматтардын бирөөсү true, мындайча айтканда ооба, or false, же жок. Ооба, же жок. Сөзмө сөз которгондо туура мындай true деген бул туура деген болот, false деген бул ката деген болот. Сөзмө сөз маанисин которгонубузда программалоодо ооба же жок, туурабы же туура эмеспи, ушундай маанилерде колдонула берет экен. They are basically little on-off switches. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен булар дейт жанагы on-off, жүргүзүү же өчүрүү, иштетүү же токтотуу дегендей. Мисалы, үйдө светти, жарыктыкты күйгүзөбүз же өчүрөбүз. Ошо күйгүзгөндө же ачканда, мындайча айтканда on, анан жапканда, өчүргөндө off болот экен. Ошондой switch деп коет экен анаңыз тилине. Where true is on and the false is off. Бул электричествого байланыштырсак болот. Мисалы, ток трансфер болот, бир жерден экинчи жерге ток барганда ток же бар же жок болуп барат инженерияда, ошол бар болгондо 1, жок болгондо 0. 1 0 1 0 1 0 деп ушинтип ток бир жерден экинчи жерге барат. Ошол сыяктуу эле booleanda дагы ооба же жок, ооба же жок, ооба же жок, ушундай эле эки эле түрү бар экен. These two states are mutually exclusive. Mutually exclusive. Мындайча айтканда, бири-бирине карама-каршы жана ар өздөрүнүн колдонулган максаты бар, бири-бирине эч кандай эмеси жок. Независимый, эркин бири-биринен турат. Бул жерде note дейт, кошумча информация, маалымат. Boolean values are never written with quotes. Booleanды колдонгондо биз эч качан муну stringдей кылып, мондой скобкинин ичине, тырмакчалардын ичине койбойбуз дейт. Эгер тырмакчанын ичине койсок, бул жөнөкөй эле string болуп калат экен, сүйлөм же сөз болду. When the run button is clicked,
The strings true and false are not Boolean, have no special meaning in JavaScript. Бұл екеуі жөнөкөй эле string болуп калат дейт. Мунун эч кандай өзгөчө бир мааниси жок JavaScript'те дейт. True and false деген болсок, мунун өзгөчө бир мааниси бар. Неге? Ооба же жок деген мындайча айтканда чечим чыгарып атканда бул өтө чоң бир ролду ойнойт экен да. Так. Не дейт? Modify the welcome to Boolean functions so that it returns true instead of false when the run button is clicked. Ол функцияны welcome to Booleans. Boolean'lara hoş geldiniz деген функцияны only change the code below. Ушунун астындагы кодду гана алмаштыргыла дейт. Ушул жерге modify the welcome to Booleans function so that it returns true instead of false. Ушул функцияны биз иштеткенибизде азыр бул туура эмес же жок дегенди кайтарат экен, return деген бул кайтаруу деген. Бул функция жок дегенди кайтарат экен азыр бизге, а ушуну туура же болбосо ооба дегенди кайтаргыла дейт. Ушуну өзгөрткүлө дейт. Мына change this line. Ушул линияны өзгөрткүлө дейт. Не кылат экенбиз? Бул жерге true деп жазып койсок болду. Run test. Мына өттү. Болду. Бул жерде бул true деген statement бизге кайтарып берип атат. Бул жөнүндө дагы өзүбүздүн мисалдарыбызды көрсөк болот. Бул жака биз JavaScript 19 Python'ımız bizgi Node.js'e. Boolean misalları. Бұл жерге анда біз бір функция жазалы. Функциялар буга чейин не кылчу? Function аты же болбосо эмнени эки санды кош дей турган болсок, бул ичине эки санды алат экен, А жана Б, ошону алып туруп return не кылат экен? А кошулган Б десек, ушул эки санды кошуп бизге кайтарып берет экен. Бул жерге console check it log деп туруп, бунун ичине азыр эми эки санды кош деп туруп функцияны чакыралы. Бул жерге 1 жана 2. Бул не кылат экен? Эгер муну жүргүзө турган болсок азыр, ол 2 санды кош деген функцияны чакырабыз. Бул жерде чакыртабыз, ичине 1 жана 2 деген 2 аргументти бердик. Булар бул функциянын ичинде 2 параметр бар, А жана Б деген. Ушул жергиликтүү параметрлердин, мисалы Ага 1 коюлат экен. Ол A'nın içine 1 koyulат, B'nın içine 2 koyulат экен мындайча айтканда. Анан бизге эмне 1 жана 2-ни кошуп туруп, бул жака 3 деп чыгарып берет экен. Так, бул жакты ран кылалы. Мына 3 деп чыкты, достор. Бул эле кайра да 2 жолу чакыралы. Мындан кийинкисинде эмнени коелу? 400гө 800'ü кошуп, не болот? 1200 чыгыш керек. А бул жерге минус 18 кошу 4. Бул не болот? Минус 14 болуш керек. Ошондо 3 бул жакта чыкты. Бул 2 кайсы санды бербейли, 2 санды алып туруп эле ошону кошуп туруп бизге кайтарып берип атат экен. Кааласак муну кашанын ичине алып койсок деле болот экен. Алсак деле албасак деле болот экен. Же болбосо кааласак бул жака мисалы let кошулган сандар деп туруп эле жергиликтүү өзгөрмөнүн ичине ол А кошуу Б кечиресиз biraz кошулган бул жактан келип копировать этип бул жака коебуз. Бул жергиликтүү бир некен өзгөрмө. Ушул жергиликтүү өзгөрмөнүн ичине А менен Б'ны кошуп туруп эле сактап коюп атабыз. Жана ошону бизге кайтарып берип атат экен. Мына эми иштетип көрөлү. Мына өзүңөр көргөндөй, биринчиси 3, неге 1 менен 2-ни кошуп бизге кайтарып берип атат. Андан кийинкиси
800 менен 400'ді қосып атат, бұл не? 1200 болуп экен. Минус 18-ге 4 кошкондо минус 14 чыгат экен. Мына ушул сыяктуу эле буга чейинки функцияларыбыз. Дагы бир функция жазалы. Бул функция не? Аты жөнүн чыгар деп туруп эле, мисалы аты, фамилиясы деп коелу. Return ne дейбиз? Аты деп туруп, бул жакка плюс же болсо checkit concat деген метод азырынча өтпөй эле турабы? Аты болот экен жана бул жерге туруп коюп, же болсо жаңы линияга өткөрүп коелу, жаңы линияга мындай кылып өткөрөбүз. Фамилиясы деп туруп, не кылат экенбиз? Фамилиясы деп туруп кайтарып берет экенбиз. Мына ушул функцияны чакыралы эми. Console checkit log не аты жөнүн не бул таппай атат. Макул. Так. Копировать этип. Аты жөнүн чыгар деген функцияны чакырабыз. Мунун ичине биринчи аты Баха, ал эми фамилиясы Үсөн деп туруп ран кылсак, мына аты Баха, фамилиясы Үсөн деп чыгарып берди. Функциялардын максаты бул не? Бир эле жумушту аткарып аткан болсок, жана башка бир параметр, аргументтерди берип туруп, ошол эле жумушту аткарып атса, анда кабыл, мисалы, Жеңишбек уулу десек. Ал эми Исакова Айнура десек, мисалы. Шуну бизге чыгарып берет экен. Мына аты, фамилиясы Баха Үсөн, экинчи аты Кабыл, фамилиясы Жеңишбек уулу, аты Айнура, фамилиясы Исакова деп бир эле жолу жазабыз кодду, андан ары ар дайым чакырсак ошол биздин берген мындайча айтканда маалыматты колдонуп, биз каалаган жумушту аткарып берет экен функциялар. Эми ушундай эле бир функцияга не жазат экенбиз? Boolean'ды практика кылып көрөлү, не десек болот экен? Ооба же жок деп туруп, мисалы, адам барбы деп туруп, эмне дейли? Номер барбы? Отелде номер барбы же жокпу, мисалы. Буга азыр да башка эме өтөбүз, if statement'терди өткөндө аябай жакшы түшүнүктүү болот. Мисалы, return true деп коелу. Мына буга чейин return'de бул функциянын ичинде эмнени кааласа ошону кайтарып аткан. Бул жерде эки санды кошуп кайтарып аткан. Бул жерде аты, фамилиясы дегенди кайтарып атат. Бул функция номер барбы дегенге return true. Ар дайым туура дегенди кайтарып берет экен бизге. Мисалы, console checkit log деп туруп, номер барбы деп турушун чакыра турган болсок, туура же болсо ооба true деп кайтарып берет экен бизге. Мына көргөндөй true. Ал эми бул жакка кааласак false десек, бизге false кайтарып берет экен. Макул, бул жерде аябай эле көп мисал түшүнүксүз болуп атат. Ошон үчүн кийинки темабызга өтө турган болсок, анда аябай дагы жакшы бир түшүнүктүүрөөк болот. Use conditional logic with if statements. Conditional деген бул чечим чыгаруучу, же болсо кыргыз тилине так кандай которулат экен? Кыргыз English деп туруп, бул жака так алмаштырабыз. Conditional шарттуу, шарттуу
логика. If statement менен. Statement деген бұл жарыл. Қандай болып қалды қырғыз тілінде қазір? Білдіру, Шарттуу логикалык билдирүүлөрдүн бири бул if statement болот экен. If statements are used to make decisions in code. If деген statementтерди эле атайынчы, statement бул билдирүү. Буларды чечим чыгарууда көбүнчө колдонулат дейт. Программалоодо. The keyword if. Keyword деген эмне экен? Бул JavaScript'ке же программалоого резерв болгон сөз экен да. The keyword if tells JavaScript to execute the code in the curly braces under certain conditions. If деген statement не кылат экен JavaScript'ке же болсо бул негизи эле бардык программалоо тилдеринде скобканын ичиндеги скобка эмес эмне бул scope деп коет. Бул чөйрө деп коет экен мындайча айтканда. Мына чарч кашанын ичи бул ушул функцияга таандык чөйрө. Мындай өчүрүп салайын. Ушул функциянын чөйрөсү бул мына эки чарч кашанын ичинде эмне болсо, ушунун чөйрөсү болуп кетет. Эгер if statement, if деген эгер деген да бул кыргыз тилине которгондо if эгер туура болсо, анда ошол чөйрөнүн ичиндеги кодду не кылат экенбиз, жүргүзөт экенбиз, иштетет экенбиз. Define in the parentheses. Бул эмне? Parentheses деген бул каша. Ушул кашанын ичинде if'тин туура же жок деген. Эгер туура болсо, ушул кодду жүргүз. Туура эмес болсо, анда кийинки статьяга же болсо кийинки чөйрөгө деген мааниде болот экен. These conditions are known as Boolean conditions. They may only be true or false. Алар не? Бул шарттар Boolean деп аталат экен. Булар же ооба же жок, мындайча айтканда, туура же ката. Ошонун негизинде гана иштейт. When the condition evaluates to true, the program executes the statement inside the curly braces. Эгер, мисалы мына, if, эгер деп туруп, condition is true. Эгер ушул ичиндеги шарт туура болсо, анда эмне? Мына бул чарч кашанын ичиндеги statement gets executed. Дегени бул ушул жердеги statement, ушунун ичиндеги код жүрөт экен, иштейт экен. When the Boolean condition evaluates to false, the statement inside the curly braces will not execute. Эгер бул туура эмес, же ката, же жок деген болуп калса, анда бул ичиндеги код жүрбөй калат экен. Бул жактан мисалды иштетип көрөлү. Create an if statement inside the function to return yes, that was true. Мунун ичине if statement жазыла дейт. Ал ооба бул туура болчу дегенди кайтарсын дейт. If the parameter was that true is true and return no, that was false otherwise. Бул жака дейт. If statement менен эгер туура болсо that was true дегенди кайтарып бергиле дейт. Муну кандай кайтарат экенбиз? Return. Анан мында окуп туруп ичине коюп коебуз, Return'ды туура эмес жазмын. Жана ошондой эле дагы бир ifке false боло турган болсо, анда no, that was false дегенди кайтаргыла. Бул false деген болбосо деле мындай жазып койсок боло берет экен. No, that was false.
Бул не болот экен? Бул азыр true or false деген функция чакырылат экен. Was that true деген бул параметр келет экен. Бул мындайча айтканда бул функцияны чакырып атканда аргумент жөнөтүшөт экен, туура же ката деп. Эгер ошол келген аргумент туура болсо, анда не return yes that was true дейт. Болбосо жок, ал туура эмес болчу деп кайтарып бергиле дейт. Мына кылдык. Running test should return the string no that was false. Test completed. Окей. Окей. Макул. Биз муну бул жак кылып койгон да. Андай кылсак анда туура болот экен. Бул не болду? Бул жерде бизге келген параметрди биз колдонушубуз керек да. Бул параметрдин ичине туура же жок деп бул функцияны чакырып атканда, туура же жок деген параметр аргумент жөнөтүшөт. Ошол аргументти алып туруп биз текшерип көрөбүз. Эгер аргумент туура болгон болсо, yes that was true деп кайтарып берет экенбиз. Жок, туура эмес болгон болсо, анда жок, туура эмес деп кайтарып берет экенбиз. Буга дагы жакшы мисалдар келет. Буюрса, бул жакта comparison деген тема келет экен. Не? Comparison with the equality operator. There are many comparison operators in JavaScript. All of these operators return Boolean true or false. Салыштыруу операциялары JavaScript'te өтө көп дейт. Салыштыруу бул бардык операциялар же туура же ката деген гана маалыматты бизге берет дейт. The most basic operator is equality operator. Эң жөнөкөй операциялардын бири бул салыштырганда экөө теңби же тең эмеспи? Бири-бирине теңештирүү бул эки барабар символун колдонот экенбиз. The equality operator compares two values and returns true if they are equivalent or false if they are not. Бул барабар деген барабарбы же жокпу деген операция эки санды же болбосо эки берилген эки маалыматты бири-бирине салыштырып көрүп, эгер туура болсо, экөө бири-бирине барабар болсо, анда туура, ооба, мындайча айтканда. Эгер экөө бири-бирине барабар эмес болсо же жок, мындайча айтканда ката деп бизге кайтарып берет экен. Note that equality is different from assignment. Биз буга чейин мисалы өзгөрмөлөрдү жазганда өзгөрмөлөрдө биз мондай барабарды колдонуп жүргөнбүз. Бул не? Өзгөрмөнүн ичине маалымат сактаганда барабар колдонобуз, бирок бул бирөө эле болот. Ал эми экөө болгондо бул эки маалыматты бири-бирине салыштыруу экен. Ошон үчүн гана колдонулат, ошол максатта колдонулат экен. Which assigns the true value on the right of the operator to a variable on the left. Бул азыр айтып өткөндөй ошол өзгөрмөнүн ичине маалымат сактоо үчүн колдонулат экен, бир эле барабар колдонгонубузда. Бул жерде жакшына мисал бериптир. Бир функция бар экен, function. Бул функциянын аты equality test. Бири-бирине барабарбы экенин текшерет экен. MyVal деген параметр берилет экен бул функцияга. Ошол параметрди колдонуп мына эгер деген сөздүн түзмө тормосу эгер MyVal бул берилген параметр, ошол параметр 10го барабар болсо, анда эмне? Return equal. Барабар equal деген сөз, барабар дегенди кайтарып берет экен. Эгер equal болбосо, анда return not equal. Барабар эмес дегенди кайтарып бер дейт. Буга жакшына мисалдарды көрөлү. Так, индекс 1, жака индекс деп жагы башка бир. Yes. Так, индекс. Так, бул жака сандарды салыштыруу же болбосо if statementти эмне колдонулганын көрөлү. If эгер
барабар. 10 10 10-го барабар болсо, 10 10-го барабар болсо, анда не? Console check it log 2 сан бирине барабар деп чыгарып берели. Бул жака ран кылсак, не? If эгер 10-го 10 барабар болсо, анда не? 2 сан бири-бирине барабар дегенди чыгарып бердик дедик. Ал эми барабар эмес болсо, бул жака азыр жазсак болбойт. Бул жака башка эме жазып көрөлү. Так. Эгер мисалы бул жака бирди коеюн, ана бул чыгабы чыкпайбы? Мына бул жака эч нерсе чыкпады. Неге? Бул жанагында айтып өткөндөй, жогоруда айтып өткөндөй, бул ол чарчы кашанын ичи, бул бир стейтмент болуп экен. Бул стейтментке качан гана ол ичиндеги шарттуу салыштырма туура деген жооп болсо, мындайча айтканда 10 менен 1-ди барабарбы дегенде эгер туура же болбосо мындайча айтканда барабар деген результат жооп чыкса, ошондо гана мунун ичиндеги код жүргүзүлөт экен. 10 менен 1 барабар болбогондугу үчүн бул ичиндеги код не жүрбөй атат. 10-го 10 барабар дегенибизде 2 сан бири-бирине барабар деп чыгып атат. Мына, өзүңөр көргөндөй. Эми буга биз да кандай мисал берсек болот? Функция аркылуу жазалы, мисалы муну кандай жерде көп колдонушат? Эми бул жерде математикалык салыштырмаларда не 10-го 10 барабар. Дайыма эле барабар деген эмес, кичине дегенде эле сан бар туура, салыштыруу бар туура. Эгер 1 2ден кичине болсо, мына бул не чоң же кичине деген, мындай кылсак чоң болуп калат экен. Мындай кылсак кичине болуп калат экен. Эгер 1 2ден кичине болсо, анда не console check it log чындыгында эле 1 саны 2ден кичине деп коеюн. Oldu. Bunu komment kılıp durayın azırınca. Çındığında ele 1 sаны 2ден кичине. 1 2ден кичине mi? Тура. Анда içindeki koddu jaz deydi. Егер мисалга 2 2ден кичине mi? Бул жок. Тура эмес. Мындайча айтканда false деген чыгат экен бул салыштырмадан. Ошондон улам бул жердеги код не жүрбөйт экен. Мындайча айтканда бул жака кирбейт экен такыр эле. Эч нерсе чыккан жок. Ал эми 0 2ден кичинеби? Чындыгында эле 1 саны 2ден кичине. Эми 0го өзгөртүп коеюн. Ошондо да туурараак болот. Чындыгында эле 0 саны 2ден кичине. Ушундай салыштырмаларды код жазганда аябай көп колдонулат. Мисалы, сиз барып банктан счет ачайын деп атасыз өзүңүзгө. Банктан счет ачыш үчүн жашыңыз 18ден жогору болуш керек. Ошон үчүн бир функция жазалы, function жашы жетеби деп туруп, бул жерге жаш не клиенттин жашы дейбиз. If
клиенттин жашы 18-ден же мындайча айтканда 17-ден жогору болсо. 17-ден жогору болсо бул 18 болот, 18 деп коелу. 18 же андан жогору кылыш үчүн мына 17 деп туралы. Мунун дагы башка бир жолу бар. Аны дагы айтабыз. Мына return не? Ооба жашы жетет. Эгер азырынча эч нерсе айтпай туралы. Жашы жетеби. Так. Жашы жетеби деп эле функцияны чакыралы, себеби бул бизге эмне бир сүйлөмдү кайтарып берет. Деп туруп бул жака жашыны не кылалы? 18 деп туралы азырынча. Чакырганда эмне? Бул жака чыкпайт. Неге? Консолго чакырган жокпуз. Console check log. Жашы жетеби дегенде бул азыр биз функцияны чакырсак, жашы жетеби деген функцияны чакырат. Клиенттин жашы не? Биз 18 бердик. Клиенттин жашы 18 болсо, эгер клиенттин жашы 17-ден жогору болсо, анда биз не? Ооба жашы жетет дегенди кайтарабыз. Return ооба жашы жетет. Ооба жашы жетет деди. Жашы 18. 17-ден жогору? Жогору. Ошон үчүн ооба жашы жетет деди. Ал эми мен бул жака 14 десем не? Эч нерсе чыкпайт экен. Эч нерсе келбеди, undefined. Ошон үчүн бул жака келгиле, не? Return эгер жашы 17-ден кичине болсо, анда эмне? Жок, кечиресиз. Сиздин жашыңыз жете элек. Бул жака дагы сонун нерселерди жазсак болот. Мисалы, ушул жашыны санап көрүп, айырмасы канча болсо, мисалы 14 болсо, 17, бизге 18-ден жогору болуш керек да. 18 минус деп туруп, эгер жаш кичине болсо, 14 болсо, дагы 4 жылдан кийин келиңиз деп чыгарсак болот. Бул жакта азыр аны чыгарбай эле туралы. Ооба, не? Сиз менен иштеше алабыз деп коеюн, мисалы. Жакшыраак угулсун, Не? 14 деген жашты бердик. Ошон үчүн не деди бул? Клиенттин жашы 14 болуп калды. 14 17-ден чоңбу? Жок, чоң эмес. Анда бул код такыр эле жүрбөйт. Андан кийин не? Кечиресиз, сиздин жашыңыз жете элек дегенди кайтарып берди бизге функциябыз. Эгер бул жака мен 19 дей турган болсом, анда не? Ооба сиздин менен иштеше алабыз деген кайтат. Ооба сиз менен иштеше алабыз. Вот, ушундай учурларда көп колдонулат экен. Мисалы, жумушка кирип атканда, бар жумушка тапшырсаңыз, кээ бир жумуштарда мисалы жашыңыз 18-ден жогору болсо алат, же болбосо жашыңыз 21-ден жогору болсо алат. Америкада мисалы көбүнчө кээ бир иштерге жашы 21-ден жогору болсо гана алат. Ал эми армияга болсо, мисалы армияга барып тапшырам десеңиз, Америкада көбүнчө 30 жаштан жашыңыз жогору болсо албайт, же болбосо кээ бирлерине 35 жашка чейин ала берет. Эми жөн эле мисал берейин. Армиянын бир бөлүмүнө тапшырып атасыз. Сиздин жашыңызды биринчи 18-ден жогору деп сурайт. Жана 35-тен кичинеби. Мындайча айтканда, жаш ошол экөөнүн ортосунда болуш керек. 18-ден жогору жана 35-тен кичине. Аны деле бул жака жазсак болот экен. Ал ага деле буюрса убакыт келет. Ал эми ушундай эле мисалга биз не? Светофорду жазсак болот экен. Жашы светофор,
азырынча бирөө эле түс дейли. Кайсыл түс экен мисалы? If түс барабар жашыл return не? Же болбосо console кылалы, return эмес мындайча console кылып туруп айдай бериңиз дегенди эле чыгарабыз. Ал эми жашыл болбосо не? Return же болбосо console. Бул жакта return кылышыбыз керек. Анда эмне? Return кылсалы. Ал эми console checkit log деп туруп токтоңуз. Биз if statemenттен бул эгердин дагы башкача түрлөрү бар, аларды да өтүшүбүз керек. Ошондо гана бул светофорду толук жаза алабыз. Азырынча жашыл болсо айда, сары жана кызыл болсо токто дегенди эле түзүп туралы.